Ошондуктан маселени карап өтөбүз. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө Конституциялык мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасынын президенти Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачылар Дүйшеев Карыбек Арстанбекович, Конституциялык сотунун төрагасы, Сманалиев Канатбек Мойнокуч, юстиция министринин орун басары. Кыргыз Республикасынын судьянын статусу жөнүндө Конституциялык мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасынын президенти Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачы Бакирова Нургуль Жакыповна, Жогорку сотунун төрайымы. Чакырылгандар Дүйшеев Карыбек Арстанбекович, Конституциялык сотунун төрагасы, Ибраимов Темирбек Маданбекович, соттор кеңешинин төрайымынын орун басары, Кожомбердиев Урмат Мелисович, Жогорку сотко караштуу сот департаментинин директору. Кыргыз Республикасынын сот адилеттиги иштери боюнча кеңеш жөнүндө Конституциялык мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасынын президенти Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачы Бакирова Нургуль Жакыповна, Жогорку сотунун төрайымы. Чакырылгандар Дүйшеев Карыбек Арстанбекович, Конституциялык сотунун төрагасы, Ибраимов Темирбек Маданбекович, соттор кеңешинин төрайымынын орун басары. Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө Конституциялык мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасынын президенти Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачы Бакирова Нургуль Жакыповна, Жогорку сотунун төрайымы. Чакырылгандар Ибраимов Темирбек Маданбекович, соттор кеңешинин төрайымынын орун басары, Кожомбердиев Урмат Мелисович, Жогорку сотко караштуу сот департаментинин директору жана соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасынын президенти Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачы Ибраимов Темирбек Маданбекович, соттор кеңешинин төрайымынын орун басары. Чакырылгандар Дүйшеев Карыбек Арстанбекович, Конституциялык сотунун төрагасы, Бакирова Нургуль Жакыповна, Жогорку сотунун төрайымы, Кожомбердиев Урмат Мелисович, Жогорку сотко караштуу сот департаментинин директору. Анда эмесе сөз Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө Конституциялык мыйзамдын долбоору боюнча баяндамачылар Дүйшеев Карыбек Арстанбековичке берилет. Конституциялык сотунун төрагасы. Сөз сизде. Урматтуу Талант Турдумаматович, бул баяндамачы бул маселе боюнча Сманалиев Канат Мойнокуч. Эки адам жазылыптыр, Сманалиев Канат Мойнокуч. Доклад кыла берсеңиз болот. Саламатсыңарбы, урматтуу төрага, урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары. Уруксат берсеңиздер, мен ушу законопроектти официалдуу тилде айтып берейин. Закон Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики был разработан на основании статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, предусматривающей функционирование органа конституционного контроля в виде Конституционного суда на основе процедур конституционного судопроизводства. В чем особенность данного конституционного закона? Прежде всего, это в полномочиях. Полномочия Конституционного суда отнесены дополнительно следующие. Первое. Рассмотрение и дача официального толкования Конституции по представлению президента, Жогорку Кеңеша, Кабинета министров и Верховного суда. Второе. Разрешение споров о компетенции между ветвями государственной власти. И третье. Дача заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения против президента. В реализацию конституционных норм
Законопроектом предусматривается избрание судей Конституционного суда до достижения предельного возраста, а также назначение сроком на 5 лет президентом с согласия Джугур Кенеша председателя и назначение заместителя председателя. Законопроектом определяется субъекты обращения в Конституционный суд, имеющие право на обращение только по конкретным вопросам конституционного судопроизводства. Также предусматривается возможность проведения письменной процедуры конституционного судопроизводства, а именно суд вправе по определенным категориям дел провести судебный процесс без проведения устного разбирательства на основе представляемых сторонам письменных документов без необходимости вызова сторон. Это позволяет сократить лишнего волокиту и повлечет экономию как для суда, так и для сторон. При этом письменная процедура возлагается вести по делам об официальном толковании Конституции, о даче заключения конституционности не вступивших в силу для Кыргызской Республики международных договоров, о запросе судей и о рассмотрении жалобы на определение коллегии судей об отказе или о принятии обращения к производству. Поскольку в рамках конституционного судопроизводства разрешаются вопросы права, предлагаемые в законопроекте организации порядка конституционного судопроизводства имеют принципиальное отличие от принятого порядка судопроизводства судов общей юрисдикции. При разработке законопроекта учитывались практика и опыт деятельности конституционных органов Кыргызской Республики со дня их становления и по настоящее время. Также в рамках его подготовки изучался опыт зарубежных стран, имеющих многолетнюю практику деятельности конституционного судопроизводства, как дальнего зарубежья, так и ближнего – Германия, Латвия, Армения, Грузия, опыт которых весьма полезен ввиду схожести правовых условий. Этот опыт учитывался применительно к особенностям правовой системы и условиям Кыргызстана. Законопроект прошел предварительную экспертизу у экспертов проекта Европейского Союза «Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике», вторая фаза, где получил положительную оценку. Принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему развитию правовой и правозащитной сфер. Положения законопроекта существенно изменят принципы взаимоотношений граждан с государством в пользу усиления защиты прав и интересов личности путем осуществления ясных, простых и открытых судебных процедур. Проект закона в целях общественного обсуждения был размещен на сайте президента Кыргызской Республики, Конституционного суда Кыргызской Республики и Верховного суда Кыргызской Республики с 22 мая 2021 года по 22 июня 2021 года. Поступившие в этот период замечания и предложения от заинтересованных государственных органов Кыргызской ассоциации женщин-судей были приняты во внимание и учитывались, исходя из норм новой Конституции Кыргызской Республики. По данным Министерства юстиции Кыргызской Республики, согласно проведенной антикоррупционной, правовой и гендерной экспертизы, положение законопроекта, нарушающие стандарты названных экспертиз, не выявлено. У меня все. Рахмат, урматтуу коллегалар, баяндамачылар толук эле угуп алсак, кандай дейсиздер, каршы эмессиздерби? Анан суроолорду беребиз. Канат мойнун окуп отурсаңыз болот. Рахмат. Кийинки мыйзам долбоору боюнча Кыргыз Республикасынын судьясынын статусу жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасынын президенти конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, соттук маселелер жана соттук кеңеш жана жогорку кеңештин регламент боюнча комитет караган. Баяндамачы Бакирова Нургүл Жакыповна, жогорку соттун төрайымы. Рахмат. Сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу Талант Турдумаматович, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар.
Бүгін мен сіздерге ошол сот тутумуна байланыштуу болгон мыйзамдардын бизге тиешелүү мыйзамдарды жаңы редакциясында алып келдик эле. Анда эмесе ушул мыйзамдарды кыскача баяндоого уруксатыңыздарды сураймын. 2021 жылдын 11 апрелинде өткөн жалпы элдик добуш берүүнүн жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясынын кабыл алынышы менен сот тутумунун ишин уюштуруу маселелери бир топ өзгөртүүлөргө дуушар болду. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын соттор жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмү менен жогорку соттун алдына кыска мөөнөттүн ичинде сот тутумунун ишин жөнгө салуучу мыйзамдардын долбоорлорун Конституцияда белгиленген ченемдерге шайкеш келтирип, иштеп чыгуу милдети биздин алдыбызга коюлду. Мыйзамдардын долбоорлору президенттин администрациясынын тиешелүү бөлүмү тарабынан иштелип чыгып, жогорку соттун кароосуна жиберилген. Өз кезегинде жогорку сот мыйзамдардын долбоорлорун сот тутумунун бардык институттарында, башкача айтканда, жогорку сотто, жергиликтүү соттордо, соттук өз алдынча башкаруу органдарында жана сот департаментинде кеңири талкуулоо мүмкүнчүлүгүн түзүп, алардан келип түшкөн сунуш пикирлерди талдоонун жыйынтыгында президенттин администрациясынын бөлүмүнө сот тутумунун бирдиктүү позициясын билдирип, өз сунуш пикирлерин беришти. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын соттор жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмү тарабынан жогорку соттун сунуш пикирлеринин дээрлик көпчүлүгү кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, адилеттүү коомду курууда сот тутумуна эң маанилүү милдет жүктөлөт. Соттордун калыс чечимдери жарандарыбыздын акыйкаттыкка болгон ишенимин бекемдеп, өлкөдө саясий, экономикалык стабилдүүлүктүн орун алышына өбөлгө түзөт. Сот тутуму өзүнө жүктөлгөн милдеттерди талаптагыдай аткарышы үчүн эң биринчи кезекте анын көз карандысыздыгы бекемделиши керек. Конституциянын жаңы редакциясында сот бийлигинин өз алдынчалуулугун камсыз кылууга шарт түзгөн жана анын ишин уюштурууну жакшыртууга алып келе турган бир нече ченемдер камтылган. Бирок баш мыйзамда камтылган ченемдердин реалдуу турмушка ашышы сөзсүз түрдө сот тутумунун ишин жөнгө салуучу мыйзамдардын сапатынан көз каранды болот. Аталган мыйзамдарда сот тутумунун ишмердигинин ар бир этабы так аныкталып, көз карандысыздык принциптери менен коштолуусу зарыл. Эгерде андай болбосо, буга чейин болуп келгендей эле соттордун көз карандысыздыгы декларативдүү бойдон кала бериши мүмкүн. Андыктан жогорку кеңештин кароосуна келип түшкөн мыйзамдардын долбоорлору өлкөбүздүн демократиялык жана укуктук мамлекет катары өнүгүүсүнө чоң мааниге ээ болгон мыйзамдар болуп эсептелет. Урматтуу депутаттар, мен сиздерге бүгүн ошол мыйзамдардын эң биринчиси алгачкыларынан болуп, Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндөгү мыйзамды кыска түрүндө баяндап кетүү милдети турат. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын долбоору Кыргыз Республикасынын конституциясынын 85-чи беренесинин 2-чи пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан мыйзам чыгаруу демилгеси тартибинде киргизилип жатат. Аталган мыйзамдын долбоору 5 главадан жана 36 беренеден турат. Бул мыйзам менен Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу, судьялардын көз карандысыздыгынын кепилдиктери, судьяларды шайлоо жана дайындоо тартиби, аларды которуу, ротациялоо, кызматтан бошотуу, судьялардын жоопкерчилиги, ошондой эле судьяларды материалдык жана социалдык жактан камсыз кылуу чаралары жана ушул статуска байланышкан башка жоболор аныкталат. Буга чейин көрсөтүлгөн жоболор 2008 жылдын 9 июлундагы Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамында каралган болчу. Аталган мыйзамга 15 жолу толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилген.
бүгүнкү күндө Жогорку Кеңештин кароосуна киргизилип жаткан мыйзамдын долбоору жаңы редакцияда сунушталып жатат. Жана аны менен 2008 жылы Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө мыйзам күчүн жоготту деп таанылат. Каралып жаткан мыйзам долбоорундагы өзгөчөлүктөргө кыскача токтолуп кете турган болсок, жаңы мыйзамдын долбоорунда Жогорку соттун судьясына коюлуучу талаптар өзгөртүлдү. Буга чейин Жогорку соттун судьясы болуу үчүн 10 жыл юридикалык стажы жетиштүү болсо, мындан кийин 15 жыл юридикалык стаж жана анын ичинде кеминде 5 жыл жергиликтүү соттун судьясынын кызматында иштөөсү керектиги талап кылынат. Бул норма сот тутумунун жогорку органына, сот системасын ичинен билген, соттук практикадан кабары бар кесипкөй судьялардын келишине шарт түзмөкчү. Ошондой эле мыйзам долбоорунда жогорку соттун, конституциялык соттун жана жергиликтүү соттордун төрагаларын жана алардын орун басарларынын шайлоо тартиби өзгөртүүгө учурады. Жогорку соттун жана конституциялык соттун төрагалары буга чейин судьялардын чогулушунун чечими менен 3 жылдык мөөнөткө шайланып келген болсо, мындан кийин судьялар кеңешинин сунушу менен Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынан жарымынан кем эмес бөлүгүнүн макулдугу менен президент тарабынан 5 жылдык мөөнөткө дайындалат. Башкача айтканда, сот тутумунун жетекчилигин шайлоо процесси Жогорку Кеңештин жана президенттин катышуусунда өткөзүлөт. Конституциялык соттун жана Жогорку соттун төрагаларынын орун басарлары, Конституциялык соттун жана Жогорку соттун төрагаларынын сунуштамасы менен президент тарабынан 5 жылдык мөөнөткө дайындалат. Буга чейин жергиликтүү соттордун төрагалары жана алардын орун басарлары судьяларынын чогулушу аркылуу 3 жылдык мөөнөткө шайланып келишкен. Жана бир эле адам 2 мөөнөткө катары менен шайланууга укугу болгон эмес. Аталган шайлоо тартиби бир топ мүчүлүштүктөр менен коштолчу. Биринчиден, сот органдарынын жетекчилигинин иштөө мөөнөтүнүн кыска болушу, узак убакытты талап кылган иш-чараларды ийгиликтүү жүргүзүүгө кедергисин тийгизип келген. Айрым учурларда жетекчиликтин алмашышы менен жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар орто жолдон өзгөрүүгө учурап, же актуалдуулугун жоготкон. Экинчиден, төраганы шайлоо процесси мыйзамда бардык жагдайларды эске алуу менен так аныкталган эмес. Мисалы, 2 же 3 судьядан турган соттордо талаптагыдай альтернативдүү шайлоо өткөрүү мүмкүн эмес эле. Каралып жаткан мыйзамдын долбооруна ылайык жергиликтүү соттордун төрагаларын жана алардын орун басарларын дайындоо укугу Жогорку соттун төрагасына берилген. Сот органдарынын төрагаларын дайындоо тартиби жаңы редакциядагы конституциянын жоболоруна ылайык аныкталганын белгилеп кетүүм керек. Буга чейин судьяларга карата тартип жазаларын салуу, жоопкерчиликке тартууга макулдук берүү, кызмат ордунан убактылуу четтетүүгө макулдук берүү жана аларды ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндө сунуш киргизүү судьялар кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы тарабынан каралып келген. Анткени бул орган конституциялык орган болуп, анын ыйгарым укуктары конституцияда белгиленген болчу. Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясынын 96 жана 103 беренелерине ылайык судьяларды жоопкерчиликке тартуу жөнүндө маселелерди кароо укугу судьялар кеңешине ыйгарылып жатат. Эл аралык укуктун нормаларына ылайык судьяларга тартиптик чара колдонуу же кылмыш жоопкерчиликке тартуу процедурасы судьянын көз карандысыздыгына кепилдик болуусу керек. Буга чейин мындай маанилүү процесстерде сот бийлигинин катышуусу өтө төмөн абалда болгон. Башкача айтканда, сот тутумунун өкүлдөрү тартип комиссиясынын курамынын 3/1 гана бөлүгүн түзүп келген. Комиссиянын 9 мүчөсүнүн 3-өө гана судьялардан турган. Ал эми азыр болсо жаңы редакциядагы мыйзамга ылайык судьяларга тартиптик чара колдонуу же кылмыш жоопкерчиликке тартууга макулдук берүү маселесин кароо толугу менен судьялардан турган соттор кеңешине берилип жатат. Бул сот бийлигинин көз карандысыздыгын бекемдөөгө олуттуу таасир берет деп эсептейбиз. Урматтуу Талант Турдумаматович, бул биринчи мыйзам боюнча, эгерде уруксат берсеңиздер, кийинки 2 мыйзам боюнча дагы баяндап коюуга уруксат этесиздер. Ооба, мыйзамдарды биз айтканбыз. Калган өзүбүзгө тиешелүү болгон дагы 2 мыйзам боюнча.
Рахмат. Баяндамачы сиз экенсиз, баштасаңыз болот. Рахмат. Сот адилеттик иштери боюнча кеңеши жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы биздин алып келген экинчи мыйзам. Жаңы редакциядагы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 95-чи беренесине ылайык Конституциялык соттун, жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун судьяларынын кызмат ордуна талапкерлерди тандоону сот адилеттиги иштери боюнча кеңеш жүзөгө ашырат. Каралып жаткан мыйзам долбоорунда Кыргыз Республикасынын сот адилеттик иштери боюнча кеңешинин статусу, түзүлүшү, анын ишмердигин уюштуруу жана иштөө тартиби аныкталат. Буга чейин судьяларды тандоону Кыргыз Республикасынын судьяларын тандоо боюнча кеңеш тарабынан жүзөгө ашырылып, анын ишин уюштуруу тартиби 2011 жылдын 13 июнундагы Кыргыз Республикасынын судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен аныкталып келген. Аталган мыйзамга 6 жолу толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилген. Бүгүнкү күндө жогорку кеңештин кароосуна киргизилип жаткан мыйзамдын долбоору жаңы редакцияда сунушталып жатат. Себеби жаңы редакциядагы конституцияга ылайык мурунку судьяларды тандоо боюнча кеңештин ордуна аталышы, курамынын саны жана аны түзүү тартиби кескин айырмаланган башка кеңеш түзүлөт. Ошондой эле бул кеңештин ишин уюштуруу тартиби жөн мыйзам менен эмес, конституциялык мыйзам менен жөнгө салынат. Бул мыйзам менен 2011 жылдагы Кыргыз Республикасынын судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө мыйзам күчүн жоготту деп таанылат. Бирок каралып жаткан мыйзамдын долбоорунда сот адилеттик иштер боюнча кеңештин курамы түзүлгөнгө чейин Кыргыз Республикасынын судьяларын тандоо боюнча кеңешинин ыйгарым укуктарын сактап туруу жөнүндө жобо каралган. Анткени жаңы кеңештин курамын түзүүгө бир топ убакыт талап кылынат. Каралып жаткан мыйзам долбоорундагы өзгөчөлүктөргө токтоло кете турган болсом, мыйзамдын долбоору менен судьяларды тандоону жүзөгө ашыруучу кеңешти түзүү тартиби өзгөртүүлөргө учурайт. Сот адилеттик иштер боюнча кеңештин курамына коюлган талаптар да өзгөртүлөт. Буга чейинки кеңештин курамы Кыргыз Республикасынын судьялар кеңеш тарабынан шайланган судьялардан, жогорку кеңештин парламенттик көпчүлүгү жана парламенттик оппозиция тарабынан шайланган жарандык коомдун өкүлдөрүнөн түзүлүп, 9 мүчөдөн турган болсо, мындан кийин сот адилеттик иштер боюнча кеңеш 12 мүчөдөн турат жана анын курамынын 3/2-синен кем эмесин судьялар, калган 3/1-ин президенттин, жогорку кеңештин, элдик курултайдын жана юридикалык коомчулуктун өкүлдөрү түзөт. Кеңештин судьялардан турган 8 мүчөсүн судьялар кеңеши шайлап берет. Кеңештин курамына шайланып жаткан судьялардын 5 жылдан кем эмес судьялык иш стажы болуу шарт. Ошондой эле Конституциялык соттун, жогорку соттун, жергиликтүү соттордун төрагалары жана алардын орун басарлары, ошондой эле судьялар кеңешинин курамына кирген судьялар кеңештин курамына кире алышпайт. Кыргыз Республикасынын президенти кеңештин курамына бир өкүлүн дайындайт. Элдик курултайдын регламентинде белгиленген тартипте бир өкүлдү шайлайт. Ал эми жогорку кеңеш депутаттардын ичинен өзүнүн бир өкүлүн жана юридикалык коомчулуктун бир өкүлүн шайлайт. Юридикалык коомчулук жогорку кеңешке сот адилеттик иштер боюнча кеңештин курамына шайлоо үчүн 4 талапкерге чейин көрсөтүүгө укуктуу. Алар талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө жарыя чыккан күнгө чейин 5 жылдан кем эмес иш алып барган юристтердин коомдук бирикмелеринин уставдык органдары тарабынан көрсөтүлөт. Талапкерди тандап алуу жогорку кеңештин регламентинде каралган тартипте жүргүзүлөт. Юридикалык коомчулуктан көрсөтүлгөн талапкерлердин жогорку юридикалык билими жана юридикалык кесиби боюнча 15 жылдан кем эмес иш стажы болуусу зарыл. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 80 беренесинин 3 пунктунун 4 пункчасына ылайык сот адилеттик иштер боюнча кеңештин жалпы курамы жогорку кеңеш тарабынан бекитилип берилет. Мыйзамдын долбоорунда элдик курултайдан жана юридикалык коомчулуктан шайланган мүчөлөргө ай сайын республикалык бюджеттин эсебинен материалдык сыйакы төлөнүп берүү жөнүндө ченем каралган. Ошондой эле мыйзамдын долбоорунда
кеңештин төрагасынын орун басарын шайлоо тартиби жана алардын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү белгиленген. Ага ылайык кеңештин төрагасы жана анын орун басары 1 жылдык мөөнөткө шайланат. Мыйзамда бир эле адам катар менен 2 мөөнөткө кеңештин төрагасы, төраганын орун басары болуп шайлана албайт. Жогоруда аталган ченемдер судьяларды тандоо процессинде сот тутумунун таасирин күчөтүүгө жана кеңештин мүчөлөрүнө басым жасоо мүмкүнчүлүгүн азайтууга багытталган. Мыйзамдын долбоорунда кеңештин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөттүн мурда токтотулушу төмөндөгүдөй кошумча негиздер менен толукталат. Жүйөлүү себепсиз кеңештин кезектеги жыйналыштарына катары менен 5 жолу келбегенде аталган ченем кеңештин иштөө тартибин бекемдеп, анын ишин үзгүлтүүгө учурашын алдын алат. Элдик курултайдын юридикалык коомчулуктун өкүлдөрүнүн ичинен кеңештин мүчөлөрү мамлекеттик же муниципалдык кызматка киргенде, бул ченем кеңештин курамында жарандык коомдун өкүлдөрүнүн болушун шарттайт. Кыргыз Республикасынын судьяларына таасир этүү фактысы аныкталганда, аталган ченем судьялардын көз карандысыздыгын камсыздап, коррупциялык элементтердин алдын алат. Конституциялык соттун, жогорку соттун жана жергиликтүү соттун судьясынын кызмат ордуна сынактык тандоого катышуу үчүн арыз берилген учурда, буга чейин судьяларды тандоо боюнча кеңештин мүчөлөрүнүн ичинен судьялык кызмат ордуна сынакка катышуусу көп орун алып калгандыгына байланыштуу, бул жагдай бардык талапкерлерге карата бирдей шарттардын түзүлүшүнө тоскоолдук жаратат. Ошондой эле бул мыйзам менен судьялардын бош кызмат орундарына конкурс жарыялоо менен Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамында белгиленген тартипте тандоо жүргүзүүнүн тартиби аныкталат. Аталган мыйзам долбоорунун кабыл алынышы судьялардын кызмат орундарына талапкерлерди тандоонун бирдей шарттарда так жана ачык жүргүзүү жолу менен Кыргыз Республикасынын сапаттуу сот корпусун түзүүнүн укуктук негиздерин мындан ары өнүктүрүүгө жол ачат деген ойдобуз. Экинчи баяндама бүттү. Үчүнчү баяндама Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө. Каралып жаткан мыйзамдын долбоорунда сот адилеттигин жүзөгө ашыруу принциптери, жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун ыйгарым укуктары, жогорку соттун пленумунун ыйгарым укуктары, жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун төрагаларынын, төраганын орун басарларынын жана судьяларынын ыйгарым укуктары, жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун ишин уюштуруу, камсыздоо, каржылоо тартиби, соттордун аппаратынын жана алардын кызматкерлеринин ишин уюштуруу маселелери аныкталат. Буга чейин жогоруда көрсөткөн жоболор 2003 жылдын 18 июлундагы Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган. Аталган мыйзамга 14 жолу толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилген. Мыйзамдын долбоорун кабыл алуу менен 2003 жылдагы Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы күчүн жоготту деп таанылат. Сунушталып жаткан мыйзамдын долбоору мурунку мыйзамдан айырмаланып, конституциялык мыйзам түрүндө иштеп чыгуу үчүн колдонуудагы мыйзамдын структурасына жана текстине бир нече олуттуу өзгөртүүлөрдү киргизүү талап кылынып, аларды баяндоо жана кабыл алуу техникалык жактан кыйынчылыктарды жараткандыктан, мыйзамдын долбоору жогорку кеңештин кароосуна жаңы редакцияда киргизилип жатат. Мыйзамдын долбоору 5 бөлүмдөн жана 49 беренеден турат. Биринчи бөлүмдө Кыргыз Республикасында сот адилеттигинин жүзөгө ашыруунун негизги принциптери, өлкөдө түзүлгөн соттордун системасы, курамы, сот өндүрүшүн жүргүзгөн тили жана сот бийлигинин символдары белгиленген жалпы жоболордон турат. Экинчи бөлүмдө жогорку соттун, ал эми үчүнчү бөлүмдө жергиликтүү соттордун ишин уюштуруу тартиби аныкталат. Төртүнчү бөлүм жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун ишин камсыз кылуу эрежелери, жогорку соттун алдындагы сот адилеттигинин жогорку мектеби жана илимий консультативдик кеңеш жөнүндө ченемдер каралып, 5-чи бөлүм корутундуу жоболордон турат. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорундагы өзгөчөлүктөргө токтоло кете турган болсок, жаңы редакциядагы
Конституциянын 97 беренесине ылайык Конституциялык палата жогорку соттун курамынан чыгарылып, өз алдынча Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту болуп кайра түзүлдү. Андыктан сот тутумунун ишин уюштуруу тартибин жөнгө салган мыйзамдарга тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилди. Конституциялык соттун курамы, аны түзүү тартиби жана соттун ишин уюштуруу маселелери өзүнчө конституциялык мыйзам менен аныкталып калды. Жогорку соттун ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 85 беренесинин 5 пунктуна ылайык өзүнө тиешелүү маселелер боюнча мыйзам чыгаруу демилгесине ээ болду. Мыйзам долбоорунда жогорку соттун судьяларын шайлоо тартиби, жогорку соттун судьясы болуу үчүн талаптар жана судьялардын ыйгарым укуктарынын мөөнөттөрү көрсөтүлдү. Ошондой эле жаңы редакциядагы Конституциянын жоболоруна ылайык жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун төрагаларын жана алардын орун басарларын шайлоо тартиби өзгөртүүгө учурады. Төрагаларды жана алардын орун басарларын шайлоо тартиби өзгөртүлгөндүктөн жогорку соттун төрагасынын ыйгарым укуктары дагы кеңейтилип, жогорку соттун төрагасынын орун басарынын кызмат ордуна талапкерди президентке сунуштоо, жергиликтүү соттордун төрагаларын жана алардын орун басарларын дайындоо, Конституцияда жана конституциялык мыйзамда каралган тартипте жергиликтүү соттордун төрагаларын жана алардын орун басарларын кызматтан бошотуу укуктары менен толукталды. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 96 беренесинин 6 пунктуна ылайык жергиликтүү соттун судьясын которуу, мындайча айтканда ротациялоо үчүн президентке сунуш берүү укугу менен толукталды. Буга чейин аталган маселе соттор кеңеши тарабынан каралып келген. Ротация жүргүзүү тартиби Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоорунда каралган. Жогорку сот Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген мамлекеттер аралык келишимдерден келип чыккан маселелерди өзүнүн компетенциясына чегинде чечет деген ченем кайрадан киргизилүүдө. Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын 2011 жылдын 13 июну мыйзам менен аталган ченем күчүн жоготту деп таанылган. Андан сырткары жогорку соттун аппараттын ишинин тартиби жана функциялары да мыйзам долбоору менен аныкталууда. Мен өзүмдүн баяндамамды, урматтуу депутаттар, кыскарттым. Сиздер да чарчадыңыздар, түшүнүп турам. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Суроолор кийинде. Тургул жактында отура бериңиз. Рахмат. Жетинчи маселе боюнча бул соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө бул мыйзам долбоору баяндамачы Ибраим Темирбек Мадамбекович берилет сөз. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин атынан соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору боюнча баяндама жасоого уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин кароосуна соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 85 беренесинин 2 пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан мыйзам чыгаруу демилгеси тартибинде киргизилип жатат. Аталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Конституциясы 5 май 2021 жылы кабыл алынгандыгына байланыштуу шайкеш келтирүү максатында иштелип чыгып, 5 глава 38 беренеден турат. Мыйзам долбоорунда соттук өз алдынча башкаруунун жалпы түшүнүктөрүн жана принциптери аныкталат. Судьялар коомдоштугунун жана соттук өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердигин, анын уюштуруу тартибин, ыйгарым укуктарын жана укуктук статусун белгилейт. Учурда иштеп жаткан соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы 2008 жылдын 20 мартында кабыл алынып, 12 беренеден туруп, 4 ирет өзгөртүү киргизилген. Жана кабыл алынган Конституцияга ылайык жаңыланууга муктаж болду. Сунушталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин кароосуна жаңы редакцияда киргизилип жатат. Аны менен бирге 2008 жылдын 20 мартында кабыл алынган соттук өз алдынча башкаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы жана ушул мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизген баардык мыйзамдар күчүн жоготту деп таанылат. Соттук өз алдынча башкаруу органдары катары Кыргыз Республикасынын судьяларынын съезди,
судьялар кеңеши, соттордун судьяларынын жыйналышы саналат. Ошондой эле мыйзам долбоорунда судьялар кеңешинин ыйгар муктарынын чөйрөсү кеңейтилип, кошумча милдеттер менен толукталды. Алардын негизги өзгөчөлүктөрү төмөнкүлөр. Сот адилеттик иштер боюнча кеңештин курамынын 3/2 шайлайт. Конституциялык соттун, жогорку соттун судьяларынын ичинен Конституциялык соттун, жогорку соттун төрагасын дайындоо жөнүндө сунушту Кыргыз Республикасынын президентине киргизет. Судьялардын ишинин сапатына кесиптик баа берүү менен критерийлерди белгилейт. Судьяларды тартип жоопкерчилигине тартуу жөнүндө жана кызмат ордунан бошотууга макулдук берүү маселелерди карайт. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 103 беренесинин 2-бөлүгүнүн талабына ылайык судьялар кеңешине судьялардын съездеринин ортосунда иштеген жана судьялардын укуктарын, мыйзамдык узукчулуктарын коргоону ишке ашырган өз алынча башкарууну шайлануучу орган катары судьялар тартип жоопкерчилигине тартуу жөнүндө маселелерин кароо жүктөлгөн. Ушуга байланыштуу сунушталган мыйзам долбоору судьялардын дисциплинардык жоопкерчиликке тартуу маселелерин кароонун тартибин жөнгө салган 4-глава менен толукталды. Колдонууда Кыргыз Республикасынын судьяларынын кеңешине караштуу тартип комиссиясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамда тартип комиссиясы 9 мүчөдөн туруп, алар Кыргыз Республикасынын президенти, жогорку кеңеши жана Кыргыз Республикасынын судьялар кеңеши тарабынан түзүлсө, ал эми сунушталып жаткан мыйзам долбоору боюнча судьялардын дисциплинардык жоопкерчиликке тартуу маселелерин кароо Кыргыз Республикасынын 103 беренесинин талабына ылайык судьялар кеңеши чечет. Судьялар кеңешинин жаңы түзүлгөн тартип комиссиясы жумушчу органы катары иш алып барып, ыйгарым укуктарында судьяларды жоопкерчиликке тартуу маселелерин кароо, судьяны жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү, судьяны кызматтан убактылуу четтетүү, ошондой эле судьяны кынтыксыз талаптарын бузган учурда ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндө сунушту Кыргыз Республикасынын президентине киргизүү каралган. Ошондой кароонун жыйынтыктары боюнча судьялар кеңеши тартип комиссиясы тарабынан корутунду түзүлөт. Анын негизинде судьялар кеңеши толук курамда кароо менен жыйынтыгында чечим кабыл алынат. Ошол эле учурда судьялар кеңешинин мүчөсү тарабынан өзгөчө пикирин билдирүү укугу да каралып, ал судьялар кеңешинин чечими менен кошо жарыяланат. Судьялар кеңешинин курамын түзүүдө анын курамына гендердик өкүлчүлүктү эсепке алуу менен региондук балансынын сакталышы да эске алынды. Ал эми колдонуудагы мыйзамга ылайык судьялар кеңеши сот адилеттик иштер боюнча кеңештин курамынын 3/1 гана бөлүгүн киргизген болсо, бул мыйзам долбоорунда судьялар кеңеши тарабынан сот адилеттиги иштери боюнча кеңештин курамынын 3/2 шайлоо киргизилди. Ошондой эле судьялар кеңеши судьялар статусу жөнүндө конституциялык мыйзамда каралган учурларда Конституциялык соттун, жогорку соттун жана жергиликтүү соттун судьяларынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентине сунуш киргизүү каралды. Ошентип судьялар кеңешинин жаңы курамын түзүүдө Конституциялык соттун төрагасы, жогорку соттун төрагасы, алардын орун басарлары жана сот адилеттик иштери боюнча кеңештин мүчөлөрү кире албайт. Жергиликтүү соттун төрагалары жана алардын орун басарлары судьялар кеңешинин төрагасы жана анын орун басары боло алышпайт. Судьялар кеңешинин тартип комиссиясынын курамына Конституциялык соттун, жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун төрагаларынын орун басарлары, ошондой эле сот адилеттик иштери боюнча кеңештин мүчөлөрү кире албайт. Мыйзам долбоорунун ченемдери жогору турган юридикалык күчкө ээ болгон башка ченемдик укук актыларга жана эл аралык мыйзам актыларына карама-каршы келбей тургандыгын жана ишти жөнгө салууга багытталбагандыгын билдиребиз. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын президентинин, Конституциялык соттун жана жогорку соттун расмий сайттарында жайгаштырылды. Ошол эле учурда мыйзам долбоорун кабыл алуу терс укук коргоочулук, экономикалык, социалдык, коррупциялык, гендердик жана экологиялык кесепеттерге алып келбей тургандыгын билдиребиз. Мындан тышкары мыйзам долбоорун кабыл алуу мамлекеттик бюджеттен кошумча каржылоону талап кылбайт. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Рахмат. Отура бериңиз, отуруп жооп бересиз суроолорубуз. Урматтуу депутаттар, баяндама бүттү. Эгер суроолор болсо, жазылсаңыздар болот. Таблону ачып коюңуздар. Аппарат таблону ачып коюңуздар. Суроо берүү үчүн Исманов Самат Жексеналиевичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович.
Менин суроом сот департаментинин директору биякта бар дейт да, господин Кожомердиев. Сизге да суроом. Сот аткаруучулардын исполнительный сбор деген болот экен да, 10%. Ошол 2017 жылдан бери эмнеге эч кандай исполнительный сбор төлөнбөй келатат сот аткаруучуларга? Чоң рахмат, Самат Жекшеналиевич, Кожомбердиев Урмат, судебный департаментин башчысымын. 2017 жылы бюджетный кодекске өзгөрүүлөр киргенде, бизде судебный департаменттин спецсчетун алып койгон экен. Азыркы күндө депозитный счеттордо, сот аткаруучулардын депозитный счетунда 70 миллиондон ашык 10% исполнительский сбор жыйылган. Бирок Айсулуу Турсбековна Мамашева өзү демилгечи болуп, ошол бюджетный кодекске өзгөрүү киргизүү боюнча маселе көтөргөн. Азыр комитетте, Канат Керизбековичтин комитетинде турат ошол мыйзам долбоору. Рахмат, түшүнүктүү ал. Ал пока 17 жылы январда алынган мыйзам экен, аны билебиз. Могу институт судебных приставов деген ачтыңар да, кабыл алдыңар. Бирок чынында ал иштеген жок да, судебный приставдарчы, мындай карап көрсөкчү. Материальный технический базасы жок. Ошо негизи сотто иштеп аткан кызматкерлердин материальный технический базасын жакшыртуу үчүн эмне көрүлдү? Могу жаңы реформалар боюнча эмне кылынып атат ошолорго жардам бериш үчүн сотто иштеп аткан кызматкерлерге? Азыркы күндө Нургүл Жакыповна менен чогуу биз региондордо кыдырып келдик. Кандай шартта иштеп аткан сот аппараттагы кызматкерлер, сот аткаруучулар, сот приставдарды көрүп келдик. Азыр толугу менен ошол боюнча жумуш жүрүп атат, Самат Жекшеналиевич. Мына мыйзамдар азыр өзгөрүүлөр болуп кетсе, ал жерде да каралган. Сот аткаруучулардын, сот приставдардын, аппараттын кандай жакшы шарт түзүүгө. Эми сот приставдарга даже машина бөлө элексиздер, алар өздөрү баягы доставка кылып түшөт сотторго. Эми дагы бир суроом, рахмат сизге. Дагы бир суроом, представители Совета по отбору судей барбы биякта? Ким жооп бере алат? Урматтуу Самат Жекшеналиевич, биз айттык эле, ал киши процессте занят болуп келе албай калды, Камчыбеков Шералы Равшанбекович. Анда Нургул Жакыповна, сизге да мындай сунуш катары, сиз профессионал экенин билебиз, сиз эми мен ойлойм, сиз жакшы иш алып барасыз, адилеттүүлүктү орнотосуз депчи. Бирок деген айрым сотторго мурун иш козголгон, туура эмес чечимдер чыгарган сотторго аябай келип алышты. Аттарын атабай эле коелу. Өзүңүздөр да билесиз да. Эми ошондон биз кеч керекпиз да, ансыз деле сотторго элдин ишеними аз, ансыз делечи. Эми сиз мына жаңы келдиңиз, Нургул Жакыповна, эми сизге деген ишеним артып атабыз биз. Артып сизге деген колдоо көрсөткөнбүз. Бирок ошондо дагы сиздин командаңыз жакшы иштеш үчүн соттордун баары сиздин командада да, туурабы? Сиз ошондо деген совет по отбору судья менен биргеликте туура чечим чыгып, эми жаман туура эмес чечим чыгарган судьялар кайра келип алышты. Я просто не хочу называть фамилии, имена, это будет неправильно. Но вы сами понимаете, о чем я говорю. И работа судебного департамента при вас, она тоже должна улучшаться. Рахмат. Самат Жекшеналиевич, абдан мындай курч суроо берип атасыз. Мага ошол көйгөй мени жүрөгүмдү дайым өйүп келүүдө. Мен билесиз, төрайым болгонума 2 ай эле болду. 2 айдын жүзү болду. 2 айдын ичинде мен болгон аракетим менен, болгон күчүм менен азыр ушул өзүмдүн командам менен көп нерсени өзгөртүүгө далалат кылып атам. Сиз айткандай, жанагы соттордун тандоо кеңеши буга чейин эми кандай иштеп келген билбейм. Буюрса мына жаңы мыйзам сот адилеттиги иштер боюнча кеңеш менен түзүлүп 12 мүчөдөн туруп, ошого менде мындай көп ишенич бар. Анткени анын катарында ошол 8 мүчө судьялардан турат. Ошол биз эми болгону 500 сот болобуз республика боюнча. 500 соттун кимдин ким экенин жакшы билебиз. Анан ошондой татыксыз судьяларды өткөрбөгөнгө мен дагы өзүмдүн мындай аракетимди жүргүзөм. Сиз айткан адамдардын өтүп кеткендигин по фамилияны айтпай атасыз, бирок мен ошол жагына дагы азыр эми буюрса мына мыйзамдар кабыл алынса, көңүлүмдү бурайын деп аракет кыламын буюрса. Рахмат сурооңузга. Рахмат. Суроо берүү үчүн кийинки сөз Бакиров Өмүрбек Мирза Раимовичке берилет. Рахмат. Нургүл Жакыповна, биздин баш мыйзамдын негизинде баш мыйзам негизинде бизде 3 бийлик бутагы бар да. Парламент, аткаруу бийлиги, сот бийлиги. Булар бири-бириден эч качан көз каранды болбош керек. Туурабы? Анан бул
судьялардын статусу жөнүндөгү мыйзамда, бул конституциялык мыйзамдын 20-беренесинде мындай деп жазылып турат да: конституциялык соттун жогорку соттун судьяларынын арасынан президент судьялар кеңешинин сунушу боюнча жогорку кеңешке депутаттардын жалпы санынын жарымыдан кем эмес бөлүгү менен 5 жылга шайланат деп турат да. Бул жерде президент сунуштап атат жогорку соттун төрагасыны же төрайымыны парламентке. Парламент аны бекитип берип атат. Бул жерде көз карандысыз деген сөз каякта калды? Көз каранды болуп калып атпайбы? Кандай дейсиз? Өмүрбек Мырзарайымович, сиз белгилегендей азыр Конституциялык соттун төрагасын жана жогорку соттун төрагасын судьялар кеңешинин сунушу менен жогорку соттун депутаттарынын жарымынан кем эмес макулдугу менен, депутаттардын макулдугу менен президент 5 жылга дайындайт. Аны туура белгилеп жатасыз. Эми бизде сиз өзүңүз айтып кеткендей 3 бийлик бутагы мындай бири-бири мындай контролдоо болуп атат да, мындайча айткандачы. Кандай деп айтсам, мындай бири-бирине мындай эме болуп кетпегенде, бул жерде президент дагы, жогорку кеңеш дагы ошол төрагаларды дайындоодо мындай роль ойноп атат да, өзүнүн салымын кошуп атат. Ана мен ойлойм, бул жерде президент дагы дайындардан мурун ушул татыктуу адамды, мындай жоопкерчиликти алып атат да өзүнөчү, татыктуу төраганы көрсөтүүгө жогорку кеңештин депутаттарына. Анан судьялар кеңеши дагы татыктуу адамды көрсөтүүгө. Эми мындай жоопкерчиликти албай, мисалы бизде буга чейин соттордун жыйналышы жана төрагаларды шайлап келген, бул формалдуу түрдө болуп келген да, аны мойнубузга алышыбыз керек. Эч ким жоопкерчиликти алган эмес. Анан бул нерсе менен биз мындай жоопкерчиликти мойнубузга алып атабыз. Мисалы, ошол эле учурда жергиликтүү соттордун төрагаларын жогорку соттун төрагасы дайындайт да. Бул да болсо азыр мен ойлойм, буюрса могу мыйзамдарды кабыл алып берсеңиздер, иштеп кетсе, өзүнүн балким жакшы жагын берет деген чоң ишеничте турабыз. Анткени буга чейин жанагы белгилеп кетпедимби баяндамамда? 3 жылга эле шайлайт, анан судьялар жыйналышы шайлап келгенде, анан жана 2 составдуу соттор бар да, алар 3 жыл сен бол, анан 3 жыл мен бол, бул шайлоо эмес да. Ошондой, анан мисалы төрага деген мындай эң жогорку сапаттарга ээ болгон, күчтүү менеджер, лидер, кынтыксыз мындай күчтүү адам болуш керек да. Анан ошону дагы дайындоодо жогорку соттун төрагасына дагы чоң жоопкерчилик мойнуна илинип атат да. Себеби моралдык жоопкерчилик ошол төрагада да болот да, ошонун татыктууну. Анткени Кыргызстан кичинекей, соттор тем более биз азбыз. Анан бири-бирибизди билебиз, анан кимдин ким экенин, мисалы татыксыз төраганы дайындардан мурун ал кишилер дагы ойлонот да, мен кимди дайындап атам депчи. Мен ойлойм, бул өзүнүн жакшы эле натыйжаларын берет. Анткени биз мына ашыкча нерсени алып келген жокпуз. Бул мыйзамдар Конституцияда көрсөтүлгөн нормалардын негизинде даярдалды. Конституцияны өзүңүздөргө белгилүү болгондой 79% менен эл кабыл алып берди. Биз ошол гана мындай бир башка жактан бир норманы киргизген жокпуз, же болбосо бир өзгөртүү киргизген жокпуз. Конституцияга ылайыктап гана алып келдик. Нургүл Жакыпова, туура айтып атасыз. Менин мындай ойлонгон жерим эле, сиздер мындай көз каранды болуп калбайсыздарбы деген эле суроода. Мына палатадан келип өтүп атасыздар. Президенттин сунушуну менен туурабы? Анан бул жерге келгенде палатага зависимый болуп, же президент сунуш берип атканда президентке бир зависимый болуп, анан мындай көз каранды болуп калбайт деген мындай менде кооптонуу бар да. Эми жалпы эле мамлекетте жакшы билесиздер, мына ушул сот адилетсиздигинен көптөгөн карапайым элдердин ичинде нааразычылык болуп келген ушул күнгө чейин. Эми мына сиз жаңы дайындалып ишти баштаганыңызга 2 ай болду. Биз сизге ийгилик каалайбыз. Ушул акыйкаттыкты орнотуп, сот системасыны өзүңүз мындай тазалап, ошол жерде бир сот адилеттүүлүгүнү орнотосуз. 10 секунд кош берсеңер. Сот адилеттүүлүгүн орнотосуз деген чоң ишеним бар. Сизде ишиңизге ийгилик. Анан кийин жанакыга комментарий берип коюңуз. Көз карандысыз болобу, болбойбу? 2 ооз сөз менен.
Ал адамдын өзүнө дагы байланыштуу болот го. Мен ойлойм, ошол жогорку соттун төрагасы дагы өзүнүн ошол сот бийлигин жүргүзүүдө, сот системасындай бир иш аракетин жүргүзүүдө бир өзүнүн эркине да байланыштуу болот го дейм. Бул мыйзамдардын аткарууда кээде мындай эмеге жол бербей, бардыгын тең салмактуу кармап туруу аракетинин аркасында болот. Ал адамга да байланыштуу болот го, жеке адамга. Буюрса мен ошол улуу трибунада, ыйык трибунада туруп, мен сиздерге айтып кетет элем, мен болгон аракетимди ошол сот бийлигинин көз карандысыздыгын алып келүүгө болгон салымымды кошом. Буюрса, эми анын мезгил көрсөтөт. Мен ойлойм, сиздер да жардам беришиңиздер керек. Биз үч бийлик бутагы мындай өз ара аракеттенүү менен ынтымакта, биримдикте биздин бардыгыбыздын максатыбыз бир. Ол Кыргызстандын келечеги, Кыргыз мамлекетин өнүктүрүү. Ошондуктан баарыбыз биргеликте аракет кылсак, буюрса көз карандысыздыкка жетебиз деп ойлойм. Чоң рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Осмонов Айбек Жапаровичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Нургүл Жакыповна, мен сизге суроом бар да. Азыркы күндө ушул күнгө чейин элдер сотторго эч кандай ишенген эмес да. Кайсыл сот болбосун, эмне сот болбосун, бардыгын ушул акча менен чечилип келген. Бул эми калың элдин бизге берген суроосу. Калың элден алган маалыматыбыз. Бирок сиздер келгениңиздерден бери бир аз болсо дагы бурулду. Өзүңүз жогоруда айткандай, келгениңизге 2 ай болуптур. Не үчүн андай болгон? Себеби жоопкерчилик жок болгон. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, азыр бардык жоопкерчилик төрагада болот деп, жогорку соттун төрагасында болот деп, туурабы? Бардык жоопкерчилик деп айта албайм. Себеби бизде билесиз да, конституцияга Соттордун жоопкерчилиги. Соттордун жоопкерчилигин бизде билесиз да, жанагы соттор кеңеши бар, жана жоопкерчиликке тартуу боюнчачы. Эми бирок төрага катары жанагы моралдык жоопкерчиликти мен өзүмөн албайм. Анан иштөө принциптерин, биздин сот системасынын иштөөсүн болгон мындай бир тартипти мындай орнотууда, же болбосо ошол өзүбүздүн бир көз карандысыздыгыбызды алып келүүдө болгон аракетимди жасайм. Бирок бизде билесиз да, рычагдар, механизмдер, мыйзамдар аркылуу болот. Бул мыйзам долбоор негизинен жакшы экен. Себеби жогорку соттун төрагасын шайлоодо 15 жылдык стажы болуш керек экен. И бир райондо 5 жыл жетекчи болуп иштеш керек экен. Негизинен туура. Көптөгөн бул мыйзам долбоорун карап чыктым мен. Негизинен туура экен. Бирок сиз келгенден бери жерлерди кыдырып жүрөбүз да биз дагы. Эл өкүл болгондон кийин. Сиздерге болгон элдин ишеничи бир аз болсо да жакшы. Анткени мен биринчи жолу уктум. Жогорку соттун төрайымы, төрагасы райондорго барып кыдырып жүргөнүн биринчи жолу уктум да. Сиз жакын күндөр ушу Баткенге барып келипсиз, мен да барып келдим. Ошол жактан уктум да сиздердин барганыңыздарды, элдерге жардам кылганыңыздарды, көптөгөн мындай райондорго барып, ушундай иштесеңиз, эли кыдырып иштесеңиз, эл сизди колдойт. Анан адилеттүү ошо райондордун сотторун койгондо адилеттүү адамдарды койсоңуздар, бул жакшы болот. Себеби ушул күнгө чейин көптөгөн биздин элибиз кыйналып келген сот тарабынан. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бул мыйзам долбооруңарды биз толук колдоп беребиз. Рахмат. Рахмат, Айбек Жапарович. Сиз белгилегендей, биз соттор деле адамбыз да. Биздин деле жүрөгүбүз бар, биздин деле мындай чувствобуз бар дегенде, анан Баткен окуясында болуп өткөн окуялар абдан баарыбыздын жүрөгүбүздү өйдү. Биз ушул сот тутуму бардыгыбыз биргеликте өз ыктыярыбыз менен 1.367.000 сом топтодук бардыгыбыз. Анан ошону андан сырткары жарандар болгон жарандарыбызга больницага барып келдим. Анан ошол өзүбүз комиссия түзүп, ошол адресине жеткирип өзүм бардым Баткенге. Ошол жергиликтүү бийлик органдарына, ошол үйү күйүп кеткен 110 үй бүлөгө жана погран заставага жардамыбызды берип келдик. 10 секунд кошуп койгула. Жакшы, ошол убакта биз да Баткенде элек, ошону көргөн үчүн мен айттым. Бул мыйзам долбоорун жана жогоруда айтып өттүм, биз карадык, биз окуп чыктык баарын деп. Мен ушул коллегаларымды айтат элем да, бул мыйзам долбоорун колдоп коюшубуз керек. Себеби жоопкерчилик төрагада болот экен. Рахмат. Кийинки сөз Абдылдаев Мыктыбек Юсуповичке берилет. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу катышып отургандар.
Мен биринчиден bir эки суроо берейин деп атам Нургүл Жакыповна. Сиз жаңы конституциянын текстин баары менен тааныштыңыз да, туурабы? ооба. Анан ошол конституцияны биз мыйзам менен киргизбедикпи? Ошол мыйзамдын 5-чи беренеси бар да. 5-чи беренесинде Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө алар конституциялык сотко өтөт депчи. Биринчи пунктунда. А 3-чү пунктунда жазылып турат. Ошол Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы жана анын орун басарлары. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы жана анын орун басарлары өздөрүнүн ыйгарым укуктарын шайланган жана бекитилген мөөнөттөрүнө чейин сактап калат депчи. 3 жылда. Туурабы? Ооба, туура. Шайланган мөөнөт. Мисалы мен ошондой болдум да, мен эски мыйзам менен шайландым. Мени азыр президент көрсөткөн жок. Мени сиздердин макулдуңуздарсыз эле мурунку эски мыйзам менен бизде жана шайлоо тартибинде Жогорку соттун судьяларынын жыйналышында 3 жылдык мөөнөткө шайландым. Эски мыйзам боюнча кеттим. Жок, мени кызыктырып аткан Конституциялык палата жөнүндө да. Палатанын төрагасы отурат, Карыбек Арстанбекович. Жок, анда теги конституцияга норма менен бул мыйзамдагы норма дал келишип атабы же келишпей калып атабы? Конституцияда 96-95 статьяда бар да, президент шайлайт деген, дайындайт деген, туурабы? А бул жерде шайланган мөөнөтүнө кала берет деп атат. Кайсынысы туура? Мисалы, Мыктыбек Юсупович, мен мындай сизге түшүндүрөйүн. Мен мисалы азыр жыйналыштарынан шайландым 3 жылга. Мисалы 22 апрель 2021 жылы шайландым. Мен ошол 3 жылдык мөөнөтүм бүткөндөн кийин эгерде президент дальше ишеним көрсөтүп жанагындай соттор кеңешинин сунушу менен дайындаса, мени дайындоого болот. Эгерде 3 жылдан кийин кайра башынан мисалы төраганы башка төраганы көрсөтүш керек болсо, анда өзүнүн эмеси. Анын срогу бүткөнгө чейин, мисалы ошол 3 жылдыкка шайланган, соттордун жыйналышы менен шайлангандардын өзүнүн срогу бүткөнгө чейин эч ким тие албайт деген нерсе да. Ал сактайт өзүн. Жок, мен дагы бир жолу түшүндүрөйүнчү оюмду. Конституциялык палата мени кызыктырып атат да. Конституциялык палатанын соттору баары Конституциялык соттун мүчөлүгү болуп калды. А эми үчүн төрагасы менен орун басары кайра эле Конституциялык палатанын төрагасы боюнча калып калды. Мен ушуну сурап атам да бу жерде. Эми Мыктыбек Юсупович, бул жерде биз дагы 3 жылга шайланганбыз да. Төрага мына мен мисалы үчүн, мен орун басарым дагы 3 жылга. Эми ошол мөөнөткө чейин биздин ишибиз сакталат. Төрагалык меники, мен орун басарымдыкы. Андан ары болсо эми жаңы процедура менен кийин конституциялык сот болуп калдык, сиз туура айтып кеттиңиз. Андан кийин эгерде ишеним болсо бизди көрсөтөт президент силерге, же дагы бирөөнү көрсөтөт. Ошол жаңы процедура менен. Азыр болсо жана 3 жылга мен мисалы үчүн мен дагы 1 жылым калды төрагалыккачы. Орун басарымдын дагы 1 жылы калды. Ошол жөндө переходный положенияны айтып атасыз да, 5-чи статья. Вот ошол жерде ошондой эле жазылган, ошондой эле түшүнөбүз биз. Жок, анда ментип жазыш керек эле деген ойду айтып атам да. Ыйгарым укуктары, мисалы үчүн, мындайда төрагасы жана орун басары шайланган же бекитилген. Силер өзгөрүп калып атпайсыңарбы, статусуңар? Ооба. Эмне үчүн анда сизди Конституциялык соттун төрагасы катары калтырып койбойт ошол 3 жылга? Эми ошондойго дейм, эми аны мен жерден ошондой эле жазылыш керек окшойт. Мыктыбек Юсупович, туура эле айтасыз. Жок, туура эмес жазылган да.
туура эмес жазылган. Ошондуктан толкование туура кызык болуп. Жоқ, чындыгында туура эмес жазылып калыптыр. Ага түшүндүм мен. Мыктыбек Юсупович, туура эмес ал жерде ошо конституциялык сот деп эметип коюш керек эле. Кош бергилечи, ой бүтүрүп алсын. Анткени конституциялык соттун соттору өзүнчө иштей берет, конституциялык соттун соту болуп. А төрагасы менен орун басары конституциялык палатанын төрагасы болуп иштей берет. Туура белгиледиңиз. Бул кызык болуп атат да. Мен ошон үчүн айтып атам. Муну кандай кылып оңдойбуз анда депчи. Эми бизге мисалы үчүн кошумча ыйгарым укуктар берилип атат. Эми бизге кайрылса, анда биз өзүбүздүн чечимибиз менен жана чечмелейбиз. Ошондой деп ойлойм, башка жол мен. Карбек Арсланович, вы меня не поняли. Я хочу, чтобы вы были председателем Конституционного суда, а не председателем Конституционной палаты. Вот о чем речь идет. Ну, я не знаю, я сейчас не могу свое мнение высказывать. Ну, надо было подсказывать же в свое время. Тут по председателю Верховного суда разговора нету. Как был, так и остается. Я вас понял, Мыктыбек Юсупович, түшүндүм. Эми я не имею права высказывать сейчас свое мнение, как председатель Конституционного суда. Ну когда писали, надо было говорить свое предложение. А бул казыр калып калды да, сизге казыр кандай кылып кайрылабыз? Конституциялык палатанын төрагасы Дүйшеев деп кайрылабыз да. Жок, эми ушул мыйзамды кабыл алып берсеңер, анда как председатель Конституционного суда. Конституцияда выше да, биякта. Поэтому ошо ойдан калып калды да. Эми ушу Ана мен дагы бир суроо. Нургүл Жакыповна. Бизде соттор кеңеши калдыбы, Совет судей? Ооба, калды. Кайсы мыйзамга кирди алар? Азыр эле могул бизде эме кылды го, акыркы докладчик Ибраимов Темир деп ошол соттор кеңешинин төрагасынын орун басары баяндама жасабадыбы? Бизде кичине соттор кеңешинде өзгөртүү болду. Мисалы, Мыктыбек Юсупович билесиз да, соттор кеңеши башында деле өзү 15 мүчөдөн турган. Ошондой эле тартип комиссиясы өзүнчө конституциялык мыйзам менен каралган болчу да, тартип комиссиясы. Ал 9 мүчөдөн турган. 3 мүчөсү соттордон, 3 мүчөсү президенттин өкүлү, 3 мүчөсү жогорку кеңештен барган. Ал эми азыр болсо андай эмес. Ошол тартип комиссиясы ошол соттор кеңешинин ичинде эле бир комиссия болуп калды. Ошол эле 9 мүчөдөн турат, бирок 9 мүчө тең соттор болуп калды. Ошол болду. Анан булардын бир аз полномочиялары өзгөртүлдү. Мыктыбек Юсупович, мисалы мурун жанагы кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү, досрочное освобождение, тартип комиссиясы өзү напрямую президентке берип келген да. Азыр болсо тартип комиссиясы өздөрү иликтеп, кызматтык иликтөө жүргүзүп, корутунду түзүп, анан соттор кеңешинин общий собраниясынан чыгарып, анан 15-и голосовать этип, соттор кеңеши анан ошол кандай взыскание берсе, анан ошолор президентке жөнөтө турган болуп калды да. Өзгөчөлүк ошол болду. Рахмат, жанагы мен айткан конституциялык палата боюнча кеңешип чечип коюңуздар туура жагыначы. Рахмат. Рахмат. Рахмат, Мыктыбек Юсупович. Рахмат. Жакшы Ийик сөз Прими Булан Бердибаевичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу жогорку соттун, конституциялык соттун өкүлдөрү. Нургүл Жакыповна, мен суроо мындайда, чындыгында сиздерде кандайдыр бир жалпы социалдык опроспу же көз карандысыз социалдык опрос барбы? Ушул биздин элибиздин сот тармагына ишеними канча пайыз деген? Акыркы, эгерде бар болсо, акыркы жолу качан сурамчылоо жүргүзүлдү, жана бүгүнкү күнү элдин биздин сотторго ишеними боюнча бир айтып берип койсоңуз, кыскача.
Улан Бердибаевич, албетте соттордо ишеним толук 100% деп эч ким айта албайт. Андан сырткары мындай бир статистика мынча процент деп деле айтыш кыйын бул нерсенчи. Мен мына 2020 жылдын жыл жыйынтыгын чыгарганда статистикага таянып айтайын, өзүмдүн мындай көз карашымдачы. Статистикага ылайык 2020 жылы 124.960 иш каралыптыр да. Ошонун почти что 125 мың деп коелу. Ошонун 10% экинчи инстанциялык сотко обжаловаться этилиптир да, жана макул болбойчу соттун чечимине, өкүмүнө жалпы алганда апелляциялык инстанцияга. Анан 5%ке жетпегени жогорку сотко обжаловаться этилиптир да, ошол 125 мың каралган иштен. Анан эми албетте соттордун сөзсүз чечими болобу, өкүмү болобу, сот актысына бир тарап ыраазы болсо, бир тарап нааразы болот. Ал мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анан эми ыраазы тарап көбүн эсе унчукпай кетет, анан нааразы тарап көбүрөөк жана өзүнүн эмесин нааразычылыгын массалык маалымат каражаттары аркылуу айтат, башка жерде айтылат. Анан эки тарап тең ыраазы болуш үчүн ал жараштыруу болот. Азыр ошо медиацияны да биз аябай колго алып атабыз. Айрыкча жарандык иштер боюнча жараштыруу жагын карап. Анан эми эки жакка тең жагыш кыйын. Соттордун Жок, сиздер эки жакка жагышыңыздар керек эмес. Сиздер адилеттүү чечим чыгарып беришиңиздер керек. Мен ойлойм, эми мындай проценттим соотношение айтыш кыйын го, аны мындай депчи. А буга чейин ушундай социалдык сурамжылоолор болгон беле же болгон эмеспи? Эми буга чейин билесиз да, болуп келген 50% ишеним, 70% ишеним деп ар кандай айтылып келет. Ошондо деле эгерде мындай логикага карай турган болсок, бир тарабы утса, экинчи тарабы утулса 50-50 болуп калат го. Мен айтайын дегеним, урматтуу Нургүл Жакыповна, бизде мамлекетибизде саясий процесстер тез болуп турат. И тилекке каршы биздин ушул сот тармагы, имеется в виду отдельная ветвь власти, ушул саясий процесстерге постоянно вовлекаются. Саясий чечимдер болот. Бирок жыйынтыгында мына акыркы жылдары көрүп атабыз, ошол саясий чечимдер жокко чыгарылып атат. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, ушул канчалык сиздер бүгүнкү күнү ушул жогорку соттун төрагасы катары ошону сиз ушундай саясий процесстерди адилеттүү чечимдерге кабыл алууга бүгүнкү күнү толук кандуу судейский состав, сиздер ушул жаатта дагы бир соттордун арасында кеңешме өткөзөсүздарбы, тапшырма бересиздерби, себеби дегенде биз бир гана сиздер адилеттүүлүк менен орнотушуңуздар керек. Адилеттүү чечим чыгарып беришиңиздер керек. Эртедир кечтир кыргыздарда жакшы сөз бар. Ак ийилет, бирок сынбайт депчи. Кандай чечим болбосун, сиздер туура чечим чыгарып берсеңиздер, эртедир кечтир ал нерсе сөзсүз түрдө акталат. Улан Бердибаевич, сиздин сөзүңүзгө толук кошулам. Өткөндөн сабак алышыбыз керек. Мен ойлойм, мына ушул саясий чечимдерге кандайдыр бир аралашуу же болбосо ошо сотторго басым көрсөтүү бул жакшы нерсеге алып келген жок, аны тарых көрсөтүп отурат. Мен азыр ушул өзүмдүн компетенциямда мен ошол жолугушууларда айтып эле атам. 5 мартта президент менен жолугушкан чоң биздин жыйында дагы айттым. Бизге толук көз карандысыздыкты берүү, өз алдынчалуулукту берүү боюнча, соттор конституция боюнча, мыйзамдар боюнча эч кимге көз карандысыз болуш керек, эч кимге отчет бербеш керек. Ал сотторду мыйзам гана коргойт, башка эч ким коргобойт. Ошондуктан мен ал нерсени айтып атам. Мен мисалы лично как жогорку соттун төрайымы катары эч кимге эч качан бир дагы иш боюнча айтпайм дагы мындай чеч деп басым да көрсөтпөйм. Мен мына улуу трибунада туруп айтып атам. Бир дагы сот айта албайт, мисалы жогорку соттун төрайымы мындай деди, тигиндей деди деп. Себеби биз өткөндөн сабак алышыбыз керек. Бул нерсе тарыхта жазылып калат. Ал нерсеге эртелиби кечпи бул басым жасаган адамдар жооп берет. Ошондуктан мен ойлойм, сот бийлиги чыныгы көз карандысыз бийликке айланыш керек. Мен ошолуңузга толугу менен кошулам. Сиздер эч качан көз каранды болбошуңуздар керек. Тилекке каршы биз бир топ бүгүнкү күнгө чейин мен ачык деле айтам, могул мыйзамда деле кайсылдыр бир жерде көз карандысыздык. 10 секунд кош бересиң. Ошон үчүн мен толугу менен
финансылык жактан болобу, кайсыл жактан болот? Сот адилеттүүлүк орну боюнча элдин ишеними, жалпы эле мамлекеттин туруктуулугуна эң чоң ролду мына сот бийлиги сиздер ойнойсуздар. Ошон үчүн мен сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Адилеттүү болуп, биздин элибиздин жаркын келечегине бир Рахмат. Кийинки сөз Токтомамбетов Аманкул Жапарбековичке берилет. Рахмат, төрага. Бул закондор боюнча бир топтон бери жакшы талкуулар жүрдү. Менимче ошондуктан коллегалардан суранып кетет элем. Биринчи окуудан концепциясын колдоп коюшуңарды. Рахмат. Рахмат. Суроо берүүчүн Нушанов Сайдулда Камболотовичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Нургүл Жакыповна, эми мага чейин да коллегалар айтышты, сиз мына жакында болдум деп атасыз, бирок баягы региондорду кытырып, соттордун зданияларын көрүп, ошолордун жумушу менен таанышып, жакындан жардам бергениңиз бул жакшы нерсе деп ойлойм да. Бирок азыр бүгүн мамлекеттин мүмкүнчүлүгү жок. Эгер мүмкүнчүлүк пайда болсо, булардын айлыгын көбөйтүш керек. Жогорку соттун орточо судьясынын айлыгы канча жана жергиликтүү соттуку канча? Жергиликтүү соттун судьяларынын айлыгы 30, жогорку соттуку 35 миң. Эми ачык айтышыбыз керек, 30-40 миңге сот таза иштебейт. Биз буну ачуу чындыкты айтышыбыз керек. Жогорку соттун судьясы 100 миң сомдон кем албаш керек. Биз ошонго алып келишибиз керек. Ошондо талап аткарылат. Баары уялып, чындыкты издейт. Азыр эми жогорку сотто мына сиз жаңы келдиңиз, бирок көп нерселерди айтып атасыз. Жакшы жагына кетет. Жакшы ниет кылайлы, бирок айлык маянасы боюнча өтө аракет кылышыбыз керек. Эгер соттор туура чечим кабыл албаса, мамлекет оңолбойт. Наразычылыктын баардыгы соттордо, ошол эле шайлоодо, ошол эле камалгандарда, бошолгондордо. Ошондуктан сиз президент, парламент, кабинет министров менен жолукканда сөзсүз мүмкүнчүлүккө карап талап кылышыңыз керек деп ойлойм да. Бирок мына региондорго чыгып ошолордун жерден көргөндөрүңүз бул менин оюмча алдыга жыла турган жактар да. Анан жогорку соттун кээ бир судьялары окубайт да. Материалды карабайт. Жана помощниги кимиси жазып берген боюнча гана чечим чыгып, көптөгөн адамдар безилдеп жүрөт. Мына артыңызда биздин төраганын орун басары Нурбек Өмүрбекович турат. Мен жогорку соттун 2 судьясын бир кодекс боюнча кабинетинде талашып утуп алдым. Мен окуп бердим. Мына артыңызда турат. Төраганын орун басары. Утулду экөө. Себеби окушпайт экен. Кызыкчылыгы жок. Сиз ошолорду дагы бир курстарга чакырып, көңүл бургузуп, алдыга жылдыртып, ар бир адамдын тагдыры оор 10 жыл, 15 жыл мурун кандай болгон сот? Мына бүгүн канча өзгөрүлдү, канча ачык болду, канча биздин граждандар жеңилдик алып атат. Ошолордун бардыгына сиз чакырышыңыз керек. Мен сиздин ишиңизге ийгилик каалайм, бирок жакшы. Сайдулла Нушанович, Сайдулла Канболотович, биринчиден жанагы айлык маселесин айтып жатканыңыз туура. Ал боюнча азыр ошол айлык маселесинин үстүндө да иштер жүргүзүп атабыз. Буюрса, сиз айткандай болуп калса, ал жакшы натыйжаларын берет деп ойлойм. Ал эми экинчи вопросуңуз боюнча, эми жанагы 5 кол тең эместир, мен эми айта албайм. Коллегаларымдын мунун билими мындай, билими андай деп, тем более эгерде жогорку соттун судьясы болгондон кийин эң күчтүү, эң опытный соттор иштеш керек. Анан мен ойлойм, азыр ар бир сот жанагы реформалар бир тиин, эгерде соттун өзүнүн күчтүү мындай кесипкөй адам болбосо, профессионалдуулугу жагынан дагы, билими жагынан дагы, маданият жагынан дагы өзүнүн бардык касиеттери боюнча эң күчтүү коомдун күзгүсү болуш керек. Ал боюнча мен азыр талаптарды коюп жатам. Рахмат. Кийинки сөз Макешев Чыңгыз Дүйшенкуловичке берилет. Я бы хотел задать вопрос председателю Верховного суда. Как вернуть доверие населения к судам?
Ваше мнение? Добросовестно работать по закону, осуществлять правосудие только по закону. Только тогда мы вернем доверие населения. Как вы думаете, сколько процентов судей у нас берут взятки? Чингиз Дүйшенкулович, я это не могу сказать, потому что кто берет взятки, на него сейчас, видите, на многих судей возбуждаются уголовные дела, и они ответят по закону, если кто-то этим занимается. Поэтому я вам не могу сейчас конкретно сказать, этот берет, а этот не берет. Это просто, я не знаю, от человека зависит. Каждый судья независим. А как процедура происходит наказания тех судей, которые выносят несправедливое решение? Здесь в таком случае у нас существует, знаете, совет судей, там работает комиссия, дисциплинарная комиссия, туда надо обращаться. Они применяют наказание, дисциплинарное взыскание, вплоть до досрочного освобождения. Я думаю, сколько бы мы законов не принимали, если судьи будут взяточниками, они все равно будут брать взятки. Поэтому... Обращайтесь, если у вас есть такие факты. В органы прокуратуры обращайтесь. Хорошо, я хотел бы вам посоветовать. Может быть, вы при отборе судей внесете новую методику. Это прохождение судов через детектор лжи. Они показали свою эффективность. Эффективность результатов составляет 92-98%. Это мое предложение к вам при отборе судей, чтобы все судьи проходили. Это добровольно. Это не значит, что по детектору лжи будут набираться. Нет, это как резюме. Если судьи решит доказать свою, он может пройти через детектор лжи. Это моя рекомендация. Как вы относитесь к моей рекомендации? Когда-то, Чингиз Дүйшенкулович, выносили такую норму, если мне память не изменяет, а потом что-то убрали. Может быть, вы сами пройдете через детектор Д и покажете на своем примере, как нужно проходить эту процедуру. Если примут такую норму, без проблем, я пройду. А добровольно? Добровольно, Добровольно? пожалуйста. Вы готовы пройти через детектор лжи? Готова. Хорошо. Тогда мы вас пригласим. Второе. У меня вопрос, как сократить период рассмотрения дел, потому что по второму, по третьему инстанцию годами длятся решения суда. Как это остановить? Это в наших кодексах прям четко указано, за какой срок должны рассмотреть уголовные дела, гражданские дела, административные дела. Сейчас я очень перед судьями, когда была в регионах на командировках, я поставила этот вопрос очень остро. И сейчас мы анализ делаем, и кто, вот, допустим, без уважительных причин долго рассматривает дела, я на них буду подавать представление в дисциплинарную комиссию Совета судей. Но там же возникает вопрос по вновь возникшим делам и отправляются по второму, по третьему кругу. Стороны дальше обращаются же, жалуются же, мы их не можем же запретить. Это их право же. Ну, значит, ваше предложение не решает этот вопрос, они Но годами если, я вам будут говорю, без уважительных причин, если они долго рассматривают дела, без уважительных причин, если, допустим, назначается экспертиза или по другим еще, по уважительным причинам, допустим, дело приостанавливается, мы ничего не можем сделать. Как вы смотрите? Тем более адвокаты большую роль играют в этом случае, потому что многие затягивают дела, ходатайствуют, там промежуточные акты обжалуются. Поэтому сейчас сказать, что, допустим, обязаны в двухмесячный срок рассмотреть, допустим, уголовные дела, иногда это просто невозможно. Мы поддержим эти законопроекты. Надеюсь, что вы сможете вернуть доверие судей, и вам предстоит большая работа. И все, что нужно с нашей стороны поддержать, мы поддержим. Но вам нужно будет внутри собой судебной системы искоренить коррупционеров и взяточников судей. 10 секунд, хочешь перейти? Тогда вы вернете доверие народа к нашей судебной системе. Желаю вам успехов. Спасибо. Я приложу все усилия, то, что от меня требуется. Рахмат. Кейінгі сөз Ибраев Саматбек Құлкевичке беріледі. Рахмат, Нұргүл Жақыповна. Судьялардың статусы жөнінде мыйзамды киргизип атасыздар. Эмне кыскача эмне жаңылыктар кирди айтып койсоңуз, мен жакшы тааныша албай калдым эле.
Жана мен айтпадым ба, бул судьялардын статусу боюнча мыйзам жаңы редакцияда кабыл алынып атат. Бул акыркы мыйзам 2008-жылы кабыл алынганда, эң башкы өзгөчөлүк болуп, бул жанагы жогорку соттун судьяларына жана конституциялык соттун судьяларына талаптар күчөтүлүп атат. Мисалы мурун эч кандай судья болуп иштебеген деле адам жогорку соттун судьясы болуп келе алганда 10 жылдык эле общий юридикалык стажы менен. Азыр болсо 15 жылдык юридикалык стажы жана 5 жылдан кем эмес судья болуп иштеш керек. Себеби сот системасын ичинен билген, анткени ошол биринчи инстанцияда иштеп, экинчи инстанцияда иштеп, бардык ошол нормаларды жакшы билип, практиканын мыкты өздөштүргөн адам жогорку сотко же болбосо конституциялык сотко мисалы судья боло алат деп. Эми конституциялык соттуку бир аз башкачараак биздикине караганда. Ошондой эле бул жанагы мен айткандай төрагаларды шайлоо тартиби өзгөртүлдү. Бир топ жана мурун 3 жыл болсо, азыр 5 жылга болду. Жергиликтүү соттордун төрагаларын шайлоо кирди. Ошондой эле бизде жана жоопко тартуу маселесинде, жоопкерчиликке тартуу маселеси абдан мындай соттордун өзүнө коюлду да. Мисалы буга чейин тартип комиссиясы карап, мисалы 3 эле мүчө соттордон турган. Анан президенттин 3 мүчөсү, жогорку кеңештин 3 мүчөсү келген. Алар жана башка эле профессиядагы адамдар болуп, соттордун жазасын неметкен. Алар эми кээде жанагы кандайдыр бир туура эмес чечимдерге келип калган деп эми эл арасында эметип жүрөт. Эми азыр көрөбүз, буюрса соттордон түзүлгөн тартип комиссиясынын кандай иштеринчи. Ошого окшогон бир топ өзгөчөлүктөр бар. Негизинен жанагы соттордун өзүнүн статусуна өзгөртүп, статусу сакталып калды. Көз карандысыздыгы боюнча маселелер коюлду. Ушул мыйзамды иштеп чыкканда сиздер эл аралык тажрыйбаны колдондуңуздарбы? Ооба, бул улуттук жана эл аралык мыйзамдардын ченемдеринде жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгы боюнча мыйзам долбоору иштелип чыкты. Анан негизинен мында жанагы бардык мыйзамдарга шайкеш келе турган эң башкысы биздин конституцияга шайкеш келе турган негизде иштелип чыкты. Жок, эл аралык тажрыйбада кайсы мамлекеттерди карап көрдүңүздөр? Негизи эл аралык ченемдик укуктук Эң жакшы судьялардын статусу эң жакшы кайсы мамлекет экен? Эми ар бир мамлекеттин мисалы өзүнүн статусуна ылайык, мисалы Американыкын билесиз, алар эң чоң көз карандысыздыкка ээ болгон Америка Кошмо Штаттарын мен көрсөтүп кетет элем. Ал жерде ушу пожизненный болушат, алар абдан керек болсо билесиз, кандай эми чечимдерди мындай көз карандысыз чыгарып жатат. Мен ошо көз карандысыздык боюнча ошол Америка Кошмо Штаттарын белгилеп кеттим. Ошол практиканы киргизиңиздерби бул жерде барбы? Бул жерде да какой-то в мере принциптери бар, себеби до предельного возраста бизден жогорку соттун жана конституциялык соттун судьялары до предельного возраста дайындалат. Сиздерге сунуш катары айтат элем да, ушул маселени жакшылап карап чыксаңыздар экинчи окууга келгичекти. Хорошо. Сөзсүз керек дейм. Сиздерди мына коллегалар айтып кетишти. Айлык маяна жөнүндө айтып атышат. Мына бул ишкерлердин эң негизги бир талабы болуп атат да. Мына биздин жашообузга эң таасир этчү сиздердин мыйзамдар, сиздердин ишиңиздер болуп эсептелет да. Рахмат. Ошондуктан мына ишкерлер жакшы иштебесе, сиздерге бизге налог да түшпөйт, айлык да түшпөйт дегендей. Мен сиздерге сунуш катары айтат элем, ушул ишкерлердин көп наразычылыктары бар. Ишкерлердин жумушун караганда мен өзүмдүн башыман өттү, 10 жылдан ашык ушу соттошуп атабыз силер менен. Сот системасы менен да, ишкер катары соттошуп, аягында келип тур, кече жакында сиздердин жогорку соттон чечим чыкты. Мен ойлойм, бул адилетсиз чечим чыкты. Ошол маселе боюнча дагы сиз өзүңүзчө убактыңыз болсо, мени менен жолугушуп ошол маселени сүйлөшүп көрсөк деген. Бул жерде мен буга окшогон толтура. Бүгүнкү күндө мына биздин мамлекетибизде мындай коркуу синдрому пайда болду да. Бул чечимди мен буякка кылсам да болбойт, буякка да кылсам чечим кабыл албасам бир жакшы жыйынтыкка келем деген синдром бар да. Саматбек Кулукевич, мен ойлойм, судья болуп дайындалып келгенден кийин судья эрктүү болуп, жоопкерчиликтүү болуп, анан өзү коркпогон адам келиш керек да. Анан сиз айткандай тияка бияка дебей мыйзамдын чегинде гана иштеш керек. Анан корккон судья ал жанагы
сагызган сактыгынан эмес суктугунан өлөт дейт. Бир күнү болбосо бир күнү бир тузакка илиниши мүмкүн. Ар бир сот ошо Конституция тарабынан корголгондон кийин ал коркпой чечим өкүмдү кабыл алыш керек. Анан мен айтып атпаймынбы, жана дагы айттым, дагы айтып кетем. Мен эч качан эч бир иш боюнча кийлигишпейм. Эч. Абдан туура кыласыз. Мен ошол адилетсиздик жөнүндө гана сөз кылып атам. Ошол нерсени убактыңыз болсо чогуу бир ошол маселени түзүккө коюп койсок туура болот эле деп. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Турузбек Бактыбек Сагындыковичке берилет. Рахмат, урматтуу Нурбек Өмүрбекович, урматтуу коллегалар, урматтуу сот системанын кызматкерлери, төрайым, төрага. Коомдо эң чоң критика жогорку кеңеш менен сот системага болуп отурат, билесиздер, эң чоң система, сот системанын кызматкерлерине. Мына менде суроода урматтуу Нургүл Жакыповна, кандай мындай көп аракеттер кылып атасыңар? Мен ойлойм, жаңы конституция кабыл алынып, мамлекет жагынан сот системанын кызматкерлерине бир топ эле шарт түзүлүп берилип атат. Туурабы? Ушуларды жанагы мөөнөтүн айтып берсеңер, кандай бекитилет, анан жанагы до предельного возраста деген. Бу дагы мамлекеттин шарттары. Ооба, албетте. Жергиликтүү соттордун судьясына биринчи жолу дайындалып жаткан судья 5 жылдык мөөнөткө дайындалат. Жергиликтүү сотко, мисалы районго, шаарга, областтык сотко барса, биринчи жолу дайындалганда, андан кийин эгерде 5 жыл мөөнөтү бүткөндөн кийин кайра өзүнүн ордуна коюп конкурстан өтүп кетсе, анда до предельного возраста 30 жаштан жаш эмес, 65 жашка чейинки адам жергиликтүү соттун судьясы боло алат. Мына өзүңүз айтып отурасыз, 31деги сот 65 жашка чейин 34 жыл иштесе болот, туурабы? Ооба. Муну мамлекет шарт түзүп берип атат. Ооба. Ошондуктан таза иштеш керек. Эми зарплат деп отурабыз. Мындан ары мамлекет эмне кыла алат? Бүт шартын түзүп берип атат. Эми имарат, зарплаттаны караш керек. Мен сунушум эле, сиз урматтуу Нургүл Жакыповна, любой системада, ар бир любой системада жетекчи үлгү болуш керек. Мына сиз жаңы жетекчи болуп, кандай үлгү берип атасыңар, кандай иштейли деп. Мен каршымын сиз кийлигишпейм деген. Чечимине кийлигишпегиле. Ишине, формасына, кандайдыр срокторуна кийлигишиш керек. Таза болуш керек. Анан кийлигиш мен билбейм деп койсоңор, билгенин өзүлөрү билген жасап атат да. Жок, Бактыбек Сагындыкович, биз бири-бирибизди неметип алдык окшойт. Мен кийлигишпейм деген сот актысына кийлигишпейм дедим. Калган жүрүм турумуна, ошол соттордун өзүнүн мындай ишин уюштурулушуна, иштөө принциптерине, албетте мен жергиликтүү сотторго эмнеге бардым дейсиз? Эң биринчи мен ошол бир эле соттор менен жолукканым жок. Жөнөкөй катардагы ошол сот приставтары менен жолуктум, сот аткаруучулар менен жолуктум, ошол сотто иштеген сотрудниктер менен, соттор менен өзүнчө жолугуп, мен биринчи талапты маданиятты көтөрүүгө, келген адамдарга сылык мамиле кылууга, мыйзам ченемдүү мамиле кылууга, тажрыйбасын көтөрүүгө, билимин өркүндөтүүгө мен болгон талаптардын баарын коюп келдим. Даже ошол кийиминен баштап өзүнүн алып жүрүү, сүйлөө маданияты, элге болгон мамиле, массалык маалымат каражаттары менен иштөө, сиз туура белгиледиңиз. Азыр биз мындай элге балким жогорку кеңештин депутаттары, жогорку мисалы соттор мындай көрүнүп атат дегенден алысмын. Себеби сиздер дагы өзүңөрдүн ишиңерди аткарып жатасыңар. Биз дагы өзүбүздүн ишибизди аткарып жатабыз. Анан элдин баарына жагыш кыйын. Жанагы ага эми аракет кылабыз, жанагы өзүбүздүн ишенимди кайтарууга. Бирок эми биз өзүбүздүн ишибизди так болгонубузда, жоопкерчиликтүү болгонубузда анан ишенимди кайтарабыз. Мен ойлойм, ошол алдыга кете бериш керек, ишибизди аткара беришибиз керек. Бара ошол сот системасы дагы, мыйзам чыгаруу бийлиги дагы чоң мындай авторитетке ээ болуп, буюрса биз ошол жакшы иштердин өтөсүнөн чыгабыз деп ойлойм. Так калган иштерине мен талапты каттуу коюп атам. Ал жагынан абдан каттуу коюп келдим азырчы. Эл күтүп атат, сиз чоң системанын жетекчисисиз. Өзүңүз үлгү болуп, мисалы мына сот отурумдары ачык айкын онлайн өтсө болобу?
онлайн процесстер Бакытбек Сагындыкович өтүп атат, билесиз да. Ар бир мисалы сот бизде азыр 74 зал бар, даяр ошол аудио, видео фиксациясы менен жабдылган. Азыр ушу санариптештирүүнүн алкагында азыр дагы проекттер менен иштеп атабыз. Себеби онлайн режиминде СИЗОдо отуруп эле, жана бизде азыр пандемия учурунда көп жанагы арестанттарды алып келе албай, онлайн режиминде процесстер өтүп атат. Эгерде ал мисалы обвиняемый макул болбой, мен мындай барып залда ошол адвокатымдын жанында коюп алып, мындай жандуу процесс өткөрөм десе, анын өзүнүн укугу. Анын укугунда коргош керек. Анда ал жерде келип залга, бирок азыр мына пандемия учурунда көбүнчө онлайн режимде, айрыкча жана камакта жаткандарды онлайн режимде өткөрүлүп атат. Өзүңүз процесс өткөрбөйсүздөр? Менин ишенип коюңуз, убактым ага жетишпей атат. Бирок мен любой процесске катышууга менин полномочиям боюнча укугум бар. Бирок убакыт жетишпейт. Эртең менен 8ден түнкү саат кээде 11-12 чейин иштегенге туура келет. Сунуштайт элем, көбүрөөк катышып, киришип, ачык, айкын кылыш керек да, онлайн кылып. Ана мисалы өзүңүз үлгү болуп, мына детектор лжыдан деле өтүп коюп, өзүңүз демилгени көтөрсөңөр, силерди карап, башка соттордогу 10 секунд кош берсеңиз. жооп берсеңиз, сизге окшошуп иштешет алар дагы. Туура айтасыз. Өзүңүз демилгени көтөрүп, детектордон баары өтсүн. Ачык айкын болуп, мен мыйзам долбоорун колдойм, ушундай сунуштарды берип отурам да силерге. Ачык айкын, детектордон өтсүн баары эле. Рахмат. Мыйзам ошондой кабыл алып берсеңиздер, баарын өткөрөбүз. Урматтуу депутаттар, иштөө убактысы бүтүп калды. 6-дан 5 мүнөт өттү. Эгер макул болсоңуздар, могу жазылгандарга эле суроо берели, андан ошо менен токтотуп алам да. Макулсуздарбы? Аппарат ачып койсоңор. Макулсуздар да? Суроо берүү үчүн Иман Алиев Каныбек Капашевичке берилет. Жазылбасаңыздар. Урматтуу депутаттар, могу 5 мыйзамды мен үстүртөн карап чыктым. Бир сөз менен мүнөздөмө берсек, 5 мыйзам талаш тартыш жактары азыраак, прогрессивдүү жактары көбүрөөк мыйзамдар экен, жеке колдойм. Менин бере турган суроом бул каалоо иретинде биз учкай айтып өттүңүз, сан ариптештирүү. Мисалы үчүн биринчи сотко талапкерлерди соттор адилет кеңешиге чейин интернет кабыл алса, адам фактору болбойт. Сотко талапкерлерди интернет экзамен болсо да, интернет өзү баасын берет, суроолорду өзү берет. Жана кыргыз тилде ошондой тест чыгарышпадыбы? Ошол сыяктуу. Экинчи, келген ишти райондук соттун төрагасы эмес, интернет бөлүштүрсө. Үчүнчү, Кыргызстанда жанагы апайысалык бир саясий иштерди онлайн режимде бардык адамдар көрө алса. Мисалы үчүн сиз айттыңыз 125 000 иш бар деп. Ошонун бар интернетте болсо, каалаган адам сайтка кирип көрө алса да, адам фактор азаят эле да. Ушул боюнча жана грант иштеп аттым дедиңиз, биз да бюджеттен жардам берели. Негизинен жана 500 сотту сан ариптештирүү боюнча окутуу керек го дейм. Биз соттун жаңы сан ариптештирүү доорундагы жаңы технологиялык деңгээлине чыгышыбыз керек да. Бул жагынан Грузия астыга кетти, Россия астыга кетти. Мен ушул жактан көп сиздерден үмүт кылам. Меники каалоо иретинде. Каныбек Капашевич, сизге маалымат иретинде айтып коеюн. Бул жерде жанагы райондун төрагалары бөлүштүрө албайт. Жогорку соттун жанагы орун басарлары дагы, төраганын орун басарлары да бөлүштүрө албайт. Анткени бизде АИС программасы бар, автоматташтырылган түрдө. Компьютер аркылуу бөлүнөт. Эч ким ага мындай эме кыла албайт. Бардыгы автоматташтырылган, бөлүү процессинде төрага эч кандай роль ойнобойт. Андан кийин жана биздин сот кейжи деген сайтыбыз бар. Ошол сайтта бүт сот актылары чыгып турат. Кыргызстан ар бир гражданы сиздердин сайтка кирип, кайсы иш боюнча эмне чечим бар экен Кайсы иш боюнча кайсыл чечимди ала берсеңиздер болот. Анда жана экөө эле калган экен, сотко талапкерлерди экзаменди интернет аркылуу тапшыруу. Ал жерде программасын түзүп тесттен өтүшөт, жаңы дайындалып аткан соттторчу, тиешелүү балды тапшыргандар андан кийин анан жанагы сот адилеттиги боюнча кеңешмеге киришет да. Бүт сот бардыгы 500 соттон интернетти билет, иштегенди билет. Билишет бардыгы. Жакшы экен. Билишет бардыгы. Өтө караш барабыз. Муну төрага бөлүштүрөт. Каныбек Капашев, бүттүңүзбү? Бүттүм, рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Байпакбаев Бекмамбет Журукбаевичке берилет.
Рахмат, урматтуу төрага. Мен мындай калоо катар, мен биякта турам. Урматтуу төрайым. Мен Аки пресстен жакын арада бир жакшы маалыматтарды окуп чыктым, ушул сиз катары жакшы нарынан баштап баардык райондарды кыдырып чыкканмын. Мен өзүм ишин айтканда биринчи жолу окудум, что председатель Верховного суда именно ездит рабочими поездками, ознакомительными мындай. Ал бир жакшы мындай кантип айтсам позитив да азыркы убакта. Но менин бир эки суроом бар. Совет судей деп отбор кылабыз да? Ушул жерге гражданский сектор катышабы? Сот адилеттиги боюнча кеңешме жөнүндө айтып атасыз да, азыркы иштеп аткан сотторду тандоо кеңешмеси. Ошол боюнча айтып атасызбы? Да. Анда Экмат Журукбаевич жана мен айткандай, азыр 12 мүчөдөн турат. Сот адилеттиги боюнча, иштер боюнча кеңешме 12 адамдан турат. 12 мүчөнүн 8-ин соттор болот, аны судьялар кеңеши шайлап берет. Соттор кеңеши жана өз алдынча башкаруу органдары. Ал эми 4-өөнү болсо, бирөөнү президент берет, бирөөнү жогорку кеңештин депутаты болуш керек, бирөө элдик курултайдан жана юридикалык коомчулуктан бирөө болот. Ошону болуп 12 болот. Ушул гражданский секторду көбүрөөк Эми юридикалык коомчулук анан элдик курултай, это как бы ошол гражданский сектор болуп калат го, элдик курултайдан көрсөтүлөт. Мага да бир суроом бар эле, мындай келечекте да перспективе. Вот отбор судей, Конституционный суд, мы говорим, и Верховный суд. Вообще избирательная система, возможно ли это? Нет. Чтобы народ прямым избирал. Как ваше мнение? Вот все-таки это истинная демократия в этом тогда будет. Все-таки независимость и так далее. Вот мы считаем это одной из ветвей власти, которая должна быть независима. Как вы считаете? В перспективе. Возможно ли принять такие законодательные акты, чтобы, как депутатов избирали судьи, хотя бы Верховный суд, Конституционный суд, это основы, верхушку самую, то мы уже посмотрели бы. Как вы думаете? Депутаттар сыяктуу эле деп атасызбы? Да. Депутаттарды Возможно ли? Шайлагандай кылып. Эми келечекте бул нерседен СССР убагында өткөнбүз. Насколько я помню, СССР убагында мен эми кичинекей кыз болсом. Ну, ал убакыт заман башка эле. Заман башка эле. Балким келечекте ошондой норма, ошондой закон кабыл алынсак, почему бы нет? Ну, инициировать надо, это очень важно и нужно, чтобы мы общество развивали. Рахмат. Рахмат. Кийинки акыркы сөз Исмаилов Уланбек Чекишевичке берилет. Рахмат, Нурбек Нурбекович. Урматтуу Нургүл Жакыповна, республиканын инвестициялык климатына олуттуу таасир бере турган бул сот системасы. Сиз туура айтасыңар, мына сотко келген киши бул чыныгы лидер болуш керек да. Ошол өзүнүн деген чыгарган корутундусуна деген жооп бергидей болуп туруп, чечимине жооп бергидей болуп туруп. Мен силерге суроо деле берип отурбайм, мен силерге просто пожелание хочу сказать да, эмчи. Будьте действительно справедливыми, мен биякта эмелерди, өзгөрүүлөрдү көрүп турам мындайчы, көп өзгөрүүлөр кириптир. Мен силердин ишиңерге ийгилик каалап, силерге ден соолук каалап кетким келип атат. Барыңарга ийгилик. Рахмат. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, суроо жооптор бүттү. Улан Чекишевич. Да. Комитеттин чечимин сиз окуйсузбу? Ооба. 5 мыйзамдыкын, э? Иә. 5 мыйзамдыкында мен Ооба. Мен анда башынан баштай берели жана. Кыргыз Республикасы үчүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүү, соттук укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Исмаил Уланбек Чекишевичке сөз берилет. Рахмат. Кыргыз Республикасынын конституциялык сот жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны биринчи окууга кабыл алууга Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Мыйзам долбоору жобуш берүүгө жөнөтүлөт. 4-чү маселе. Комитет чечимин окуу үчүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүү, соттук укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет төрагасынын орун басары Исмаил Уланбек Чекишевичке сөз берилет. Рахмат. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине Кыргыз Республикасынын судьялар статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоорунун концепциясы жактырууну жана аны биринчи окууда кабыл алууну сунуштайт комитет. Мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлөт. 5-чи маселе бул.
Кыргыз Республикасында сот адилеттик иштери боюнча кеңеш жөнүндө. Кыргыз Республикасынын айтып коеюн, комитеттин чечимин окуу үчүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет төрагасынын орун басары Исмаилов Уланбек Чекишевичке сөз берилет. Рахмат. Кыргыз Республикасынын сот адилеттик иштери боюнча кеңеш жөнүндө. Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдар долбоорунун концепциясын жактырууну жана аны биринчи окууда кабыл алууну Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Рахмат. 6-чы маселе бул жогорку сот жана жергиликтүү соттор жөнүндө. Комитет чечимин окуу үчүн Уланбек Чекишев сөз сизде. Рахмат. Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө. Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын долбоорунун концепциясын жактыруу жана биринчи окууда кабыл алууну Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Рахмат. Мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлөт. 7-чи маселе. Соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө. Комитеттин чечимин окуу үчүн Уланбек Чекишев сөз сизде. Соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө. Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырууну жана биринчи окууда кабыл алууну сунуштайт комитет. Мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлөт. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, кийинки жыйынга чейин танапиз.